баары бирдей болот. Анткени бирөөнүкү чоңураак. Эке эмески мыйзамды окуп берип атам го. Мен муну өзүм жазып алган жокмун да. Болбош керек деп эле окудум. Болбош. Билбесеңиз билгендерди угуп алыңыз да. Мен сизге көргөзүп атпайм мыйзамды. Мен өзүм айтып аткан жокмун, оюман чыгардым. Жок болсо эми мамлекеттик тилде кыргыз тилин сыйлабайм десеңиз, сыйлабайбыз деп эле албайбыз деп. Сиз өзүңүз кыргызча сүйлөйсүзбү? Туура. Мен келсем орусча сүйлөйсүз. Ну, у нас два государственных языка. Бирок мамлекеттик тил биринчи тил. Ну, это я по желанию хочу выбирать. Если вы на кыргызском, я на кыргызском. Все. Мына мамлекеттик тилде жок эч кандай. Расмий тилде, андан кийин англис тилинде жазылган. Экинчи пунктты көрүңүзбү? Расмий тилдеги текстин шрифтинин өлчөмү чоңдугу боюнча мамлекеттик тилдеги текстин шрифтинин өлчөмүнөн кичинерээк болуш керек жана анын оң же төмөн жагына жайгаштырылууга тийиш. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр. Эгер бизге колдоо көргөзөм десеңиздер, кыргыз тилин жана эне тилибиздин өнүгүүсүнө салым кошкуңуз келсе, биздин Айтилек Орозбеков YouTube каналыбызга жана Instagram баракчабызга катталып, жакты белгисин басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Себеби бул сиздер тараптан бизге чоң жардам болот. Жана бизди дагы алдыга иштегенге, жакшы иштерди алып барганга чоң шык берет жана шыктандырат. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр. Бул жер Бишкек шаарындагы Аларчо соода борбору. Бул соода борборунун ичинде маалымат такталары мамлекеттик тилде жана кыргыз тилин колдонушкан эмес, баардыгы ушу расмий тилде, анан англис тилинде жазышкан. Биздин мамлекеттик тилде кыргыз тилин колдонушкан эмес. Азыр бул эмне себептен андай кылган, биз жетекчилигинен кирип аларчан сурап көрөбүз. Мына бул Аларча соода борборунун башталышында эле англис тилинде жазылган. Мына мамлекеттик тилде жок эч кандай. Расмий тилде, андан кийин англис тилинде жазылган. Саламатсызбы? Мыйзам уруксат берет беке. Мен өзүм тааныштырбайм. Менин атым Айтилек, жөнүм Орозбек, Кыргыз Республикасынын жараныбын. Администратордан уруксат алып тартабыз. Ошо кирип баратабыз администраторго. Өзүбүз администраторго жолукканы келе атабыз жумалар боюнча. Айта аласызбы каякта же киргизип коебузбу администраторго? Баталга түшсөң. Мына бул жер администрациянын отурган жеринде бүт баары орус тилинде жазылган, кыргыз тилинде жазылган эмес. Саламатсызбы беке? Азыр башасың. Времени отурду. Я. Булардын бүт жазуулары расмий тилде жазылган, кыргыз тилинде жазылган эмес. Мына булардын баары расмий тилде жазылган, кыргыз тилинде жок. Менин атым Айтилек, жөнүм Орозбеков, Кыргыз Республикасынын жараныбын. Сиздерге неме боюнча келдим эле? Мына бизде кире бериште немелер турат го? Англис тилинде, орус тилинде жазылып. Эмнеге кыргыз тилинде жазылган эмес алар? Азыр отурсуз, азыр сизге управляющий номерди берейин. Чакырып эле кое аласызбы? Алейкум ассалам, кандайсыздар? Кириңиз. Сиз өзүңүз кыргызча сүйлөйсүзбү? Туура. Мен келсем орусча сүйлөшсөңүз. Ну, у нас два государственных языка. Бирок мамлекеттик тил биринчи тил. Ну, это я по желанию хочу выбирать сам. Если вы на кыргызском, я на кыргызском. Все. Ошо мен сизге кыргыз тилинде кайрылып атам. Ошо кыргыз тилинде сүйлөсөңүзбү? Алло, ассаламу алейкум, Дамирбеке, кандайсыңар? Дамирбеке, вы сейчас где находитесь? На втором? Вы через сколько сможете подойти? Все, сейчас. Азыр, берите телефон, управляющий билеты. Сизби жетекчилик? Жетекчилик сизби же? Жарнамалар боюнча. Жарнама кайсы жарнама боюнча? Могу мен өзүм тааныштырбайм. Айтилек, жөнүм Орозбеков. Могу жана немелер турат го, маалымат такталар. Ошолор эмнеге орус тилинде, англис тилинде жазылып турат, эмнеге кыргыз тилинде жок деп сурайын дегенбиз. Сыртындабы? Жок, ичинде.
Içinde bizde yok mu diyeyim andaylar. Мен көрдүм азыр баарын тартып келатам. Bileyim bizde yok başka bir olsa. Cana bir elele var Орусча, başka. англисче Bir жана. elele let ekran mı? Жок, экинчи кабат дегендер ошолор этаж деп анан англисче жазылып турат. Кыргыз тилинде жок. Ошону Ana кыргыз тилинде жазып коебуз. kırgız dilinde жазсак болот, конечно, проблема жоқ анда. Качан? Жақын қарады bu yüzden. Негизи ошо мыйзам музыканы билесиздерби? Қандай дейсіз? Мыйзам музыканы билесизби? Мамлекет. Мыйзам өлке. Эми боңдойбуз аны. Качан? Немеси жоқ. Сизге көргөзүп коеюн ошолорду мен. Көрөскөндө эми түшүндүм мен кайсыларды айтып атканын. Канча күндө алмаштырып коюшту ошолорду? Кыргыз тилине, мамлекеттик тилге. Bu yüzden жақын қарада. Күнүн айтпайсың, мынча күндө деп. Күнүн айта албайм мен bu yüzden жақын қарада. Качан жакын? Бир айбы, эки айбы ошону айтып койбойсуң. Балким bir жумада, балким Bir jumada. эртең, балким bir күнү. А мен сизге ошолорду көргөзүп коеюнбу? Мыналар Көргөз, хорошо. Жүрүңүз. Байке, мыналарды көрдүңүзбү? Бүт орус тилинде мына. Дараткана, жажаткана деп жазып атат. Англис тилинде, орус тилинде жазып турат. Кыргыз тилинде жок. Этажды кабаттап эле которуп койсо болот. Болот, конечно. Эми азыр ушуну мындай мамлекеттик тил сыйлап азыр алып койсоңуздар болобу ушуну? Ажо буну алганда неме мешает этпейт да. Бунун жанына эле биз кыргыз тили окуп коебуз. Жок, жанына эмес үстүндө. Алганда болбойт буну. Мамлекеттик тилде кыргыз тили бирок орус тилинен англис Түшүндүм, тилинен мен чоң болуп туруш керек. түшүндүрбөдүм, түшүндүм. Кыргызча биз кошпойбуз. Жакын арада, Конечно, бирок буну алып албайбыз азыр. качан аласыздар? Буну, жок, буну албайбыз да. Бунун жанына эле кыргызча эле жазып коебуз. Үстүнө чоңураак кылып кыргыз тили, мамлекеттик чоңураак коюш керек. Бирдей болот да баары. Жок, жок. Кыргызчасыныкы чоң, орусчасыныкы кичинекей, Мыйзам бар. анда кичинекей деген жок. Мыйзам бар байке мына? Андай мыйзамда жазылган эмес. Мен сизге көргөзүп берейинби ошону? Кыргызчасы чоң болсун деппи? Ооба, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө көрдүңүзбү? Мыйзам. Хорошо. Деп окусаңызбы? Сөз чоң болуш керек деген бар. Мына байке, 26-берени көрдүңүзбү? Жардама чөйрөсүндө мамлекеттик тил. Ушунун эле мына жерде экинчи пунктун көрдүңүзбү? Расмий тилдеги текстин шрифтинин өлчөмү чоңдугу боюнча мамлекеттик тилдеги текстин шрифтинин өлчөмүнөн кичинерээк болушу керек жана анын оң же төмөн жагына жайгаштырылууга тийиш. Түшүнүңүзбү? Жок, чоң болуш деген ал деген булардан чоң болсун деп жазылган жок да. Жазуу, Жок, эми жазылып турат. тамгалар чоң болуш. Жазылып турат. Расмий тил мамлекеттик тилден чоң болбош керек деп турат. Чоң болбош керек болгондон кийин кыргыз тилинде чоң болуш керек деп турабы? Баары бирдей болот. Анткени бирөөнүкү чоңураак. Байке, мен сизге мыйзамды окуп берип атам го, мен муну өзүм жазып алган жокмун да. Ал жерде мыйзамда жок. Кичинекей тамга болбош керек деп эле окудум. Болбош керек, ошо чоңураак, демек чоң болуш керекпи? Орус сөздөн чоң болсун деген сөз жок ал жерде жазылган. Байке, мен сизге көргөзүп атам го. Билбесеңиз билгендерди окуңуз да, мен сизге көргөзүп атпайм мыйзамды. Мен өзүм айтып аткан жокмун, оюман чыгарып бул нерсени. Жок болсо мен мамлекеттик тилде кыргыз тилин сыйлабайм десеңер, сыйлабайбыз деп эле кол албайбыз деп. Жок, булардын жанына кошпойбуз, коебуз. Байке, ушуну экинчи этажда да бүт баары ушундай экен, экинчи кабатында. Баардыгы орус тилинде, англис тилинде жазылган. Ошолордун баарын алмаштырып коңуздар. Конечно, алмаштырабыз. Рахмат. Жок, силерге да рахмат.